Ассаламу алейкум баарыңарга. Көбүнчө вопростор, суроолор болуп атат. Дубайдан кандай кылып Кыргызстан правасын алмаштырабыз деген. Эң эле биринчи оригинал Кыргызстан паспорту и правасы керек болот Кыргызстандын. Анан бул жакта ЭРТА деген организация бар. Ошол картадан, Дубайдын картасынан карасаңар көп эле жерден чыгат ал. Ошол жерге барып туруп эле силердин өзүңөрдүн ID, Дубайский резидент айдиңер болсо, же болбосо Кыргызстан паспорту менен барасыңар, оригинал праваны аласыңар и ал жерде 2 тест кылыш керек болот. Кааласаңар ошо ЭРТАнын ичинде кылсаңар болот, кааласаңар сырттан кылып келсеңер болот. Негизи в основном баасы бирдей эле болот, сырт менен ЭРТАнын ичинен кылган. Ошол силер биринчи ЭРТАга барып, если ЭРТАнын ичинде кылсаңар, биринчи ай тестинен өтүшүңөр керек. Ай тестинен өткөндөн кийин силердин праваңарды, то есть англис тилинен араб тилине которулат. Андан кийин общий сумманы төлөйсүңөр. Ошо ай тестин ай тест деген бул көзүңөрдү тестировка кылат и праваны перевод кылгандын акчасы общий болуп 1100-1200 дирхам болот. Курстун баасы 3.6-3.7 менен эсептесеңер болот. Ошол в основном ЭРТАнын ичинен эле баарын бүтүрсөңөр болот. Кааласаңар бир ар 50-70 дирхам экономдойм десеңер, анда сырттагы любой эле очки саткан жерлерде ай тест деген өздөрү сыртына жазып коет. Для for the driver, ошол для эмеге правага деп. Ошол жерден дагы алып келип тапшырсаңар өтөт.